Чач кесүүнүн заманбап жолун Надир Умурзаков оңой эле үйрөтүп коет. Анын тажрыйбасын алгандар бир гана чачты кесүү эмес, түшүп калган чачты заматта жасалгалап ордуна келтирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошто алгачкы ирет чач кесүүнүн жолдорун үйрөткөн иш-чара болду. Барбершоп аталышындагы окутууга өлкөнүн түштүгүнөн 50ге жакын адис катышты. Менин максатым ушу мастер-классты авторский кылып баштаганым максатым жаштарды өнүктүрүү. Оз билгендеримди жаштарга үйрөтүү. Ошто бирөө эле бар, эми аракет кылтабыз. Ошто азыр эки окулушта экинчисин баштайбыз. Анан секин облустарга чыгабыз, Кудай кааласа. Мен озум үйрөнүү үчүн Орто Азиядан Тажикстанда болгомун 2015 жылы. Өткөн жылы 2019 жылда Ташкентте болдум. Ташкентте дагы менин устазларым бар, мага үйрөткөндөр. Чач кыркуунун заманбап усулун Кармануз атасынын жолун жолтоп 13 жашында өздөштүргөн. Адамдарга көрк берген бул кесипте шамдагалык, кылдаттык талап кылынат. Анткени көзгө көрүнбөгөн кемчилик кетирүү менен кардарлардан кол жууп калуу коркунучу жогору. Yangi narsalar, firmalardan yangi narsalar o'rganganlik uchun. Заманбап чач кыркуу усулу болуп жаткандыктан бул кесипте улам изденүүнү талап кылат. Кардарларга өтө этияттык менен мамиле кылып, улам изденүү жолунда жүрүү талап кылынат. Башка шакирттерге салыштырмалуу Надир улам изденүүнүн үстүндө болуп, Орто Азияда тажрыйба алмашып турат. Ellarga xizmat qiladigan parikmахрлар чыгарышка харакат кылып атат. Бүгүнкү күндө ар бир жаран бир кесиптин ээси болуп, өзүнөн кийинки муунга өнөрүн үйрөтсө, жакырчылык толугу менен жоюлат. Ошондуктан чач кыскартуу сыяктуу кесиптердин ээлерин көбөйтүү зарыл болуп турат. Айрыкча Ош, Жалал Абад облустардан шыктуулар күн санап өсүүдө. Жок, менде унака нерсе болбогон. Башка Мен Надир Умурзаковду устат кылуудан мурун иштеген ишине, кардарларга кылган мамилесине жана иштөө усулуна жөндөмүнө карап шакирт түшкөм. келип шу устамды өргөнүшкө максат кылып өргөнгөнмүн. Эске салсак, барбершоп түшүнүгү Кыргызстанга 2014-жылы кирген. Мына ошондон бери заманбап чач кыртырууга кызыктар болгон жаштардын саны улам өсүп баратканы байкалат. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, Ынтымак.